Demokratияда мыйзамды адамдар өздері чыгарат. Өздері шайлаган өкүлдөр аркылуу. Ол биздин жашообузга тилер тартип чыгарып бергиле өкүлдөрдү шайлайт. Жана ал өкүлдөр аны кайдан алат Кудай билет. Кааласа өзүнүн оюнан, кааласа тарыхтан, кааласа башка мамлекеттин жашоосунан алып, ушуп элине адамдар өздөрү мыйзам чыгарат. Исламда мыйзам чыгаруу прерогативасы Аллах субханаху ва таалага гана таандык. Адамдар мыйзам чыгара албайт. Ушул айырма негизгиси. Анан экинчиси демократиянын өзүнүн белгилери бар. Ал белгилери болбосо аны демократия дейиш мүмкүн эмес. Биринчи кезекте мына ошол ал канчалык пайда, канчалык зыян бул башка маселе. Бирок негизги мына эркектин, аялдын белгилери бар го, ошондой эле демократиянын белгилери. Бул жанагы Жорж Вашингтон айткан негизги 4 эркиндик демократиянын негизги белгилери. Бул кедейликтен эркиндик деп коет. Дин эркиндиги экинчиси. Ошондой учурда сөз эркиндиги жана жеке эркиндик. Исламда бул эркиндиктер жок. Ойлогонго да эркиндик жок. Ислам конкреттүү ойлогонду да үйрөтөт. Мындай ойлоносуң болду, болсоң ойлонбойсуң. Мүлк эркиндиги жок исламда. Эмне келсе бүт баары жок, Аллах субханаху ва таалага таандык. Дин эркиндиги жок. Динден чыкса динге киргенге чейин эркиндик бар. Динге киргенден кийин анын ичинде демократия жок, анын ичинде мен бүгүн муну менен жашайм, муну менен жашайм деген жок. Ошондой эле жеке эркиндик жок исламда. Эмне келсе мусулмандар кулдар, биз кулбуз. Исламда адамдын укугу жок. Мен муну жооп берем бул сөзүмө. Исламда адамдын экинчи адам алдында укугу жок. Аллахтын алдында укугу бар. Биз демократиялык мунарадан карап туруп адам укугу дегенде адамдардын бири-биринин алдында укугун карайбыз. Мындай укук исламда жок. Исламда бардыгы бир. Бардыгы Аллах тааланын кулу. Бирок Аллах тааланын кулу деген сөз ал экинчи адамдан эркин деген сөз. Башка адамдан эркин, башка жаратылган макулуктан эркин. Исламда укук жок. Эмне бар десе адилеттүүлүк бар. Туура. Бул адилеттүүлүк деп айтылат. Демократияда укук деп айтылат. Жана демократияда укукту капитал регуляция кылат. Капитал менен көзөмөлдөнөт. Капиталың болсо укугуң бар. Капиталың жокпу, укугуң жок. Эмнеге? Демократия капиталды тейлөөчү система. Акыйдасы ушул. Капитал үчүн чыккан, капиталдан улам келип чыккан система. Исламда андай эмес. Капитал исламда Аллах субханаху ва таалага тиешелүү. Демек, исламда адилеттүүлүк бар. Исламга чейин демократия менен жашай берет адамдар. Өзүнүн укугун өзү коет. Мен мына жерде падышамын дейт, жоксу мен мына жерде бул менин территориям дейт. Исламга киргенден кийин кечирип кой. Аллах таала айткандай ойлоносуң. Укугуң жок. Сүйлөбөйсүң. Аллах таала тыюу салды, сүйлөбөйсүң. Бирок силер акыл жүгүртпөйсүңөр деген аяттардын бардыгы, ал аяттар Аллах тааланын белгилеринин үстүндө чакырылат. Муногу нерсени карап акыл жүгүртпөйсүңөр менин бар экендигиме. Муногу нерседен ибрат бар экендигине акыл жүгүртпөйсүңөр. Бул эмнеге чакырып атат десе, мага кул экениңиздерге акыл жүгүртпөйсүңөр. Маселе ушунда турат. Бул акыл эркиндиги деп айтылбайт. Акыл жүгүртүү эркиндиги деп айтылбайт. Акыл жүгүртүү эркиндиги бул философия. Каалаган нерсени ойлон, каалагандай. Ислам ага уруксат бербейт. Аллах тааланын ат сыпаттарынын үстүндө ой жүгүртүүгө уруксат бербейт. Өзүңчө чыгып философия кылууга уруксат бербейт. Ошондой эле аял менен эркектин ортосунда тең укуктуулук жок. Болушу мүмкүн да эмес. Эгер тең укуктуулук болсун десең, анда эркектер төрөш керек. Төрөбөйт эркектер. Демек, эркектин өзүнө тиешелүү укугу бар, аялдын өзүнө тиешелүү укугу бар. Абышканын өзүнө тиешелүү укугу бар. Жаш баланын өзүнө. Орток бөлчөккө эмне алып келет? Адилеттүүлүк алып келет. Адилеттүүлүк эмнеден келип чыгат десе, келечектеги коркунучтан келип чыгат, келечектеги кубанычтан келип чыгат. Акыркы результатты жаратуучу акыретке коет. Эгерде муногу нерседе мындай кылсаңар, мен муну берем. Мындай кылсаңар, мындай жазалайм. Адилеттүүлүк мына ошондон келип чыгат. Демократияда ал келечек эмне десе, ал капитал. Кызыкчылык капиталда.